Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Анда эмесе көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы бөлүү номер 651-656. Бүгүнкү сабактын максаты бөлүү амалдары менен таанышып, бөлүүнүн компоненттерин атоону жана тээндини табууну үйрөнөбүз. Жагымдуу маанай тартуулап алайлы чогуу. Күн нурундай жаркылдап, биз көңүлдүү, биз куунак. Биздин максат, биздин иш окуп, ойноп, жыргамак. Азаматсыңар. Анда эмесе математика китебибизди алып, 113 бетти ачабыз. Номер 651 маселени карайбыз. 8 адам 2 машинага бирдей бөлүнүп олтурушту. Ар бир машинада канчадан адам бар? Демек, 8 адамды биз 2 машинага бөлөбүз. 8 бөлүнгөн 2. Тиинди 4. Азаматсыңар. Жообу ар бир машинада 4 адамдан бар. Дептерибизди алып, бүгүнкү числону жазабыз. Номер 653 маселени карайбыз. Саанчы эртең менен 20 литр, түштөн кийин 25 литр сүт саады. 35 литр сүттү бала бакчага алып кетишти. Канча литр сүт калды? Туйунтма түзүп чыгаргыла дейт. Демек, эртең мененки сүт менен түштөн кийинки сүттүн суммасын табып, адан биз бала бакчага кеткен сүттү кемитебиз. Биринчи, кашанын ичиндеги кошулуучулардын суммасын табабыз. 20 менен 25-тин суммасы 45. Эми 45 менен 35-тин айырмасын табабыз. 10. Демек, жообу 10 литр сүт калды. Азаматсыңар. Тапшырма номер 654 жана 656. Ушул мисалдарды чыгарып, жообун мага жөнөтөсүңөр. Мен күтөм. Саламатта калгыла.